Сабағыбыздың темасы қарама-қаршы бағыныңқы сөйлем. Сөйлемде айтылып жатқан бір оқия же қимыл-әрекет екіншісіне қарата ішкі мағынасы бойынша қарама-қарсы келеді. Мұндай сөйлемдерде мысалы, ененің көні балада болғаны менен баланың көні талада болды. Демек, бұл татал сөйлемдің баланың көңілі талада болды, бұл бас сөйлем, аға бағынып тұрған сөйлем, ененің көні балада болғаны менен. Демек, бұл жерде өкө бір-біріне қарама-қарсы мағынада тұрады. Қарайбыз, мынакей, бұл жерде баяндоочу болгону менен, көөнү болгону менен, кимде балада толуктооч, кимдин эненин. Ал эми тескерисинче шуга карама-каршы ой негизги бас сөйлөмдө демек эненин көөнү болду. Кайда болду? Баланыкы. Эненики балада, баланыкы талада болду. Кимдин? Баланын. Демек карама-каршы маанидә. Экинчи, бирөө кете албай жүрөт, бирөө жете албай жүрөт. Демек бул жерде дагы биринчи сүйлөмдөгү ой, экинчи сүйлөмдөгү ой менен карама-каршы маанидә айтылды. Бул жерде мынакей жете албай жүрөт. Карама-каршы маанидә болду, жете албай. Ал эми бул жерде кете албай жүрөт. Бирөө сүйлөмдүн ээси. Багыныңкы сүйлөм өзүнүн мааниси боюнча баш сүйлөмгө карата кайчы маанидә болсо, бул карама-каршы багыныңкы сүйлөм деп аталат. Демек, багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө карата каршы, кайчы маанидә болсо, карама-каршы маанидә болсо, бул карама-каршы багыныңкы сүйлөм деп аталат экен. Эми карама-каршы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен төмөнкүдөө жолдор аркылуу байланышат. Башта айтканда, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу ар кандай формада аяктайт дагы баш сүйлөм менен байланышат. Биринчи, кожомкул бизди көрсө да көрмөксөнгө салды. Демек, бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу көрсө, көрүнгүсү, сө, шарттуу ыңгайды мүчөсү болду. Демек, бул жерде багыныңкы байланыштагы сүйлөм са деген шарттуу ыңгайдын мүчөсү аркылуу байланышты. Экинчи, ган, атооштуктун ган мүчөсүнө менен деген сөздүн жалганышы аркылуу дагы байланышат экен. Акиялар аттанып кеткени менен, бул жерде мынакей акмандар астынан тосуп чыгышпады. Баш сүйлөм акмандар тосуп чыгышпады, ал эми багыныңкы сүйлөм акиялар аттанып кеткени менен. Бул жерде мынакей баяндоочу кеткени менен, кет уңгусу, кен, мынакей ганы деген бул жерде кен мүчөгө, мына бул жерде туруп атат, менен деген сөз кошулуп айтылды. Акмандар астынан тосуп чыгышпады. Демек, мына ушундай ган мүчөсүнө менен деген сөздүн жалганышы аркылуу баш сүйлөм менен байланышты. Мунун схемасы биринчи багыныңкы сүйлөм келди, андан кийин баш сүйлөм келип атат. Үчүнчү, атооштуктун бас мүчөсүнө чыгыш жөнөмөнүн мүчөсү жалганыш аркылуу багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен байланышат. Мисал үчүн, бардыгын билген гана адам акылдуу болбостон, бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу болбостон, ээси ким болбойт экен? Болбосо адам. Кандай болбостон акылдуу сүйлөмдүн бышыктоочу кайсы адам? Билген адам. Эмнени билет экен? Бул бардыгын билет экен. Демек, бос, мынакей. Демек, бул жерде бас атооштуктун мүчөсүнө тан деген чыгыш жөнөмөсүнүн мүчөсү жалгануу аркылуу байланышты өкө. Андан кийин төртүнчү, ып чакчылдарды уюштуруучу мүчө аркылуу дагы багыныңкы сүйлөмү баш сүйлөм менен байланышат. Мисалы, капыстан бул ой башына келе калып, бул жерде келип калып сүйлөмдүн баяндоочу. Демек, кал деген этишке чакчылды уюштуруучу ып мүчөсү уланды. Демек, эмне келип калды? Ой келип калды. Кайда келди бул? Эмнесине келиптир? Башына келди. Кайсы ой, бул ой качан келип калыптыр? Бул капыстан келип калды. Талдайбыз. Демек, бүткөн бою дүркүрөй түштү. Сүйлөмдүн баяндоочу
эмнестирип өтүшүптүр бүткөн бою сүйлөмдүн ээси. Демек мына ушундай ып мүчөсү аркылуу байланышты. 5. Өткөн чакты уюштуруучу д мүчөсүнө эли деген жардамчы этиштин жалганышы аркылуу дагы байланышат. Мисалы үчүн түн бир убак болуп калды эле. Сүйлөмдүн баяндоочу мынакей. Калды эле. Мынакей. Демек бул жерде кал уңгусу д мынакей өткөн чакты уюштуруучу, айкын өткөн чакты уюштуруучу мүчө. Демек д мүчөсү ага карабай, мына бул жерде болсо ага карабай, караба, анан ый чакчылдын мүчөсү аркылуу болуп атат. Шайбеков кат жазуу менен убара деген бул негизги баш сүйлөмүбүз, негизги баш сүйлөм болуп атат. Бул жерде убара сүйлөмдүн баяндоочу ким убара болуп атат? Шайбеков эмне менен? Кат жазуу менен убара, кат жазуу менен. Демек түн бир убак болуп калды эле дейт. Демек бул жерде токтолдук бул сүйлөмгө. Андан кийин 6. сын формасындагы этиштик баяндооштор аркылуу байланышат. Сын формасындагы мисалы үчүн ал канчалык жан тартпасын. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу жан тартпасын, жан тартуу, тартпа, анан мынакей сын деген мүч аркылуу, баш сүйлөм менен байланышты. Демек ал жан тартпасын, канчалык дегенибиз бул сүйлөмдүн бышыктоочу. Ак кыз аны түшүнгөн жок. Эмне кылган жок? Түшүнгөн жок. Ким түшүнгөн жок? Ак кыз түшүнгөн жок. Кимди түшүнгөн жок? Аны бул сүйлөмдүн толуктоочу болду. Эми карама каршы багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен кандай формада аяктагандыгын жыйынтыктап койсок болот экен. Бул жерге мисалы үчүн мындай кылып жазалык. Бул карама каршы багыныңкы сүйлөм дейбиз. Сүйлөм бул биринчи жыйынтыктайбыз са формасы аркылуу тиге уюшулду. Экинчи сага кошулат дагы деле деген деле. Андан кийин 3. ган кошулган менен. 4. бас. Булардын баарына мисал менен толтурдук. Бас анан чыгыш жөндөмөсү аркылуу болду. Ал эми андан кийин ып мүчөсү аркылуу байланышты. Чакчылдын ып мүчөсү мисал келтирдик жана. Андан кийин этиштин өткөн чагы бул д мүчөсү аркылуу болду. Д мүчөсү. Анан аягында сын мүчөсү аркылуу. Демек карама каршы багыныңкы сүйлөм мына ушулар менен башка айтканда мындай белгилесек да болот. Баш сүйлөм менен байланышат экен. Баш сүйлөм менен байланышат. Ошентип карама каршы багыныңкы сүйлөм жөнүндө маалымат берип болдук.